Assalamu alaikum. Бүгін биткоинның жана башка криптовалюта жана форекс базарынын теханализ кылабыз. Бул видео биринчи видео болуп эсептелет. Менин аккаунтума, электронный поштама взлом аккаунт болгондон кийин менде TikTok'то жана башка биткоин 312 YouTube каналына доступ жок болуп калды. Мындайча айтканда азыр жаңы аккаунт ачтым. Мындайча айтканда жаңы канал, анан жаңы телеграм канал, инста трейдинг айтылат. Так, эң биринчи азыр биткоинди анализ кылабыз. Биткоиндун баазы 94121 десек болот. Бул бир күндүк графика. Өзүбүз деле көргөндөй мурунку тарапта 16 апрелде бул жерден накопление болгон. Аны өзүбүз деле көрүп турабыз. Үстүңкү ликвид алынып, эми бул өйдөгө өсүп, бул жерде дагы накопление болуп турат бир күндүк менен. Ошондо бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 күндөн бери, почти 9 күндөн бери накопление жүрөбүз. Бул жер эмне себептен накопление болот десек, анткени бул жерде проторговка бар. Бул жер күчтүү уровень болуп эсептелет, поддержка болуп. Мындай карап отурганда, бул жерде дагы 1 сааттык менен өткөндө 1 саат графика өзүбүз деле бул жерде көрүп турабыз имбалансты. Мынакей. Бул имбалансты 3 жолу ретест берген. Биринчисинде полный жабылган, экинчиси, үчүнчүсү. Азыр бул жерде астында өзүбүз деле көргөндөй ликвид топтолуп атат. Бул мындайча айтканда өйдөгө уже акырындан кетип баштады. Мынакей өйдөгө тренд акырындан келе атат да. Өзүбүз деле көрүп турабыз, мынакей өйдөгө тренд. Бул жерде деле караганда деле бул жерде деле өйдөгө тренд болгон. Эми бул азыр бул жерден мындайча айтканда ылдыйкы ликвидтерди алганга аракет кылат, бирок үстүгө аракет кыла баштайт. Өйдөгө өсүшүн күч керек. Мунун азыркы келген жери эң жакшы зонага келген экен. Бул жер негизи бул астыңкы примерно 92.000 деги ликвидте алынышын күтүш керек болчу, бирок аны алып как раз өйдөгө кеткен экен. Азыр бунун бара турган жери үстүдөгү мынакей бул тараптагы примерно 95.731 деги ликвид алына элек, аны алыш керек. Так что бул жерден үстүңкү 95те ликвидти алып ылдый түшүшүн күтүш керек. Так что үстүдөн ошо тараптан примерно шорт караштырып баштасак болот. Бирок бул өз жеке оюм, мен совет бербейм эч кимге. Ошол жерден киргиле деп, бияктан чыккыла деп. А так, эгер бул жерде да тешип кетсе, анда мунун кайта турган жери өзүбүз деле көрүп турабыз, 87.400 деп койсок болот. Примерно ошол жерден разворот карап баштаймын өйдөгө. А так, азыр план үстүңкү ликвидти алынып, ылдый түшүшүн эле күтүш керек. 1 сааттык. Бул биткоиндин графикасы. Эми алтынга кире кетелик. Алтын бул жерде 3300 сом болуп турат мунун базы. Так что мен айткандай эле бул жерде уровень мурунку видеодо киргизгенде биткоин 312 бул жерде уровеньден өйдөгө отскок берген экен. Ал видео жок азыр. 1, 2, 3, 4 отскок болгон өйдөгө. Экинчи точка ходто муну бул жерден кайра караштырып көрсөк болот. Покупкага форекстен, аватрейдтен форекс. А так бул жерде бул күчтүү уровень болуп эсептелет. Өзүбүз деле көргөндөй. Бирок мындай караганда бул өйдөгө өзөйүн деп аракети бар. А так биздики азыр мунун кире турган жери примерно 3254төн точка ход караштырып баштайм өйдөгө. Бул 1 сааттык графика. Бир күндүктө караганда эч өзгөрүү жок. 1-2 свечи ылдый түшүп атканы көрүнөт. Мынакей. Бул жерде деле накопление. А так планды бул жерге чүрүп койсок болот. Примерно мынакей бул болуп калат. Ошондо 93.256 деп коелук точка ходго. Азыр дагы бул жерде караганда эле так эфирдин графикасын карап кетелик. Эфир 1700
76-да бул да дагы өзүңүз көрүп тургандай бул жердеги Петровка зонасы бар экен. Мына бул жерде ФВГ бар экен, мындайча айтканда бир күндүк менен караганда чыгат бошойк. Так. Бул бир күндүк менен, бул дагы мынакей өзүбүз деле көргөндөй бул күчтүү уровень поддержкада жүрөт бул деле. Мынакей уровень, бул жер күчтүү уровень болуп эсептелинет. Мунун өзүбүз деле кайта турган жериме примерно 1684 кайтат деп күтүп аткан. Муну мисалы түшүп кетсе бул жерден күтүп кайра өйдөгө айткан. Анткени бул жер күчтүү уровень сопротивление болуп эсептейм мен өз оюмча. А так бул жерде деле өзүбүз деле көрүп турабыз, бул накопление зонасы деп эсептесек болот. Мынакей примерно астыңкы уровень, анан бул үстүнкү уровень, астыңкы уровень деп. А так бул жерде флаг деп ойдой болуп атам, анткени чийип туруп өйдөгө өсүшүн күтүш керек. Бирок бул жерге чейин деле мисалы бияка түшүп деле кетиши мүмкүн. Аны убакыт келгенде өзүбүз деле көрөбүз. Бул бир күндүк графика. 1 сааттык менен келгенде бул жерде. Так бул жерден күчтүү уровень ичинен келген экен. А так бурдан разворотту кайра эле астыңкы ликвидтен алынышын күтүп эле келген жакшы го деп ойлойм. Астыңкы ликвид алынып түшүп туруп, алынып кайра өйдөгө кетишин күтүш керек бул эфирде. 1 сааттык графика менен караганда. Дагы азыр бул үстүнкү ликвид примерно мынакей бул жерде да ликвид бар. Бул тарапта да ликвид бар. Так что ликвидтен алынышын күтүш керек бул жерде. Так, бүгүн видео өтө мындайча айтканда кыска болдук десек болот. Дагы бияка жаңы монеталарды кошуп, жаңы криптовалюталарды кошуп, ошолорду анализ кылабыз. Видео кимге түшүнүктүү болсо жана кимге жакса лайк басып комментарий жазып койсоңор болот. YouTube каналга жаңы канал ачылды, Insta Trading деп. Мурунку биткоин 312 ал иштебей калды, мындайча айтканда. Так биякта азыр биткоин кичине ылдый түшүшүн күтөбүз деген ойдомун. Так, азыр бир анализ кылып коебуз. Так, бул ылдый түшпөйдө көтөрүлүп калат. Үстүнкү ликвидтин алышын күтүш керек. Так что видео кимге түшүнүктүү болсо лайк басып комментарий жазып коюңуздар. Көргөнүңүзгө чоң рахмат. Бул чоң жаңы канал. Так, биткоин 312 иштебей калды. Бул Insta Trading деген жаңы канал.